Улуу ата мекендик согуштун баатыры, Даңк орденинин толук кавалери Чынтемир Осмоновго быйыл 100 жыл. Бул датага карата ар кандай маданий, спорттук иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Ак Суу районунун Тепки айылында Чынтемир Осмоновдун 100 жылдыгына арналган райондук футбол биринчилиги өткөрүлдү. Улуу ата мекендик согуштун баатыры Чынтемир Осмоновдун 100 жылдыгына арналган иш-чара болуп атат. Буюрса иш-чарабызды жакшы деңгээлде баштап алдык. Ак Суу районунан жалпы командалар келип катталып, азыр группаларга бөлүндү. Азыр буюрса учурда экинчи, үчүнчү оюндар жүрүп атат. Буюрса бул максатыбыз негизи жаштардын арасында ынтымакты, биримдикти күчөтүп, бири-бири менен болгон мамилени чыңдоо максатында уюштурулуп жатат. Райондук деңгээлде өткөн мелдешке ар бир айыл аймактан бирден команда келип өз даярдыктарын көрсөтүштү. Мелдештин негизги максаты жаштарды ынтымакка, биримдикке чакыруу болуп саналат. Бүгүнкү оюн улуу ата мекен согуштун баатыры, Даңк орденинин толук кавалери Осмон Чынтемирдин 100 жылдыгына арналган бүгүн оюну уюштурулуп жатат. Бүгүн оюнубуз жакшы деңгээлде өтүп жатат деп ойлойбуз. Оюнчулар район боюнча болуп атат. Оюнчулар райондон ар бир айыл өкүтүнөн бирден команда келди. Улуу ата мекендик согуштун баатыры Чынтемир Осмоновдун 100 жылдыгына карата өткөрүлгөн мелдештин жыйынтыгы менен мыкты калыс, мыкты оюнчу, мыкты чабуулчу жана башка номинациялары берилип, жеңишке ээ болгон командаларга кубок, медаль тапшырылды. Мирмусуба Кунуп, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ак Суу районунан.